Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, замандаштар. Эч кимдин баласы, эч кимдин энеси оорубасын. Бир эжебиз кайрылды эле Кыргызстандан туруп. Боор алмаштырыш керек болуп, $40,000 керек болуп атыптыр азырча. Ошого калай калктан, журттан сурамжылоо кылып, бир жардам берип койсоңуздар деп апасы, анан кызы кайрылуу кылыптыр. Анан мен өзүмдөн айта кетейин, Жалал Абадтан болот экен эжебиз, Нокенден. Богот айылы деди. Неге мен Богот айылы Нокен району деп атам? Ар бир райондо негизи коомдор бар. Москвада дагы жаштар жакшы бир иштер кылып атабыз азыр. Көз тийбесин. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Ошол айына 200дөн 500дөн топтоп ошол коомго берилет. Мүмкүн болсо ошол коомдон дагы бир жардам болсо жакшы болот эле. Анан кийин 100 рубльден 50 рубльден ошол эжебизге которуп жардам берип көмөгүбүздү көргөзүп койсок жакшы болот эле. Өзүнүн жакын эжесинин атында Сбербанк карталар ишеничтүү акча которуп бир жардам берип коелу туугандар. Анан чет жерде көп жүрөбүз азыр. Бизди 70% ушул Россия өлкөсү көрөт. Эгер регистрациядан проблемалар болуп атса, регистрация базада жок болуп, регистрация кылыш керек болуп атса, ушул номерлерге байланышсаңыздар болот, ишеничтүү регистрация кылып беришет. Ушул видеону туугандар максималдуу түрдө группадан группа таратып коюшуңуздар өтүнөт элем. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул кызым цирроз печенден БД менен ооруп 3 жылдан бери азап тартып келет, жашоо үчүн күрөшүп атат. Жалгыз кызы бар, жалгыз кызы үчүн, жалгыз кызынын өзү жакшылыктарын көрүш үчүн абалы Куда кийин сиздердин жардамыңыздар, жардам берип коюшуңарды суранам. Apama jardam bergileçi. Apam yaxşı bolup ketsinçi. Men apama erkelegi berlet.